Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, силер менен мен Мээрим Давлетовамын. Дарыгерден кеңеш деле берүүсү. Эгер сиздин тиштериңиз менен кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, анда экранга жакыныраак келип, WhatsApp номерден өзүңүздүн суроолоруңузду узатыңыздар. Биздин бүгүн конокто Азат Санамбаев. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Келип бергениңиздерге. Мурдакы эфирге келгенде абдан эле көп суроолор жоопсуз калды, анткени көп суроолор болду эле. Азыр ошолордун суроолордун бириси эң эле менин оюм боюнча маанилүүсү бул ушу кичинекей балдардын тиштери кандай таза жууш керек деген. Канча жашынан баштап жууш керек, тазалаш керек? Ооба. Бул негизи чынында эле аябай көйгөйлүү маселе. Анткени көп ушу энелер, аталар бизден сурап турушат, кандай тазалаш керек, эмне кылыш керек. Кичинекей баланын тишин канча жаштан? Чыккан кезинен баштап тазалап туруш керек. Мен мурун айтып кеткем, толук чыгып калат го тиштер. Ошол кезден баштап тазалап туруш керек, анткени жаш бала деле көп тамак жейт да, мисалгачы. Анысы кандай, аптекаларда, дарыканаларда мындай колго кийип тазалаган щеткалар сатылат да. Ал мындай колго кичинекей резиновый щетка болот, эмеси напалечник сыяктуу болот дагы, анан бул жагында щеткасы болот өзүнүнчү. Ошону акырын алат дагы энелер колуна акырын кийип алып, ошо жаш баланын тишин кичинеден тазалай берет. Алдынан, артынан кылыпчы. Анан кичинекей бала чоңойгон сайын тиштерин, сүт тиштер чыгып турат. Ошол кезде мисалга канча жашында, бир 3-4 жашында же 1-2 жашында болобу атайын щеткалар болот. Кичинекей щеткалар болот дагы, ошол щетка менен бүт алды жагын гана тазалап койбостон, мисалга бул жерде көрсөтүлгөндөй, бул жерде эме болуп турат, чоң кишинин тиштери болчу. Бирок кичинекей баланын деле тиштери ушундай сыяктуу болот да. Ошол кезде мисалга щетканы алып деле биринчи алдынан тазалап, мындай алдынан тазалайбыз жана артында тазалайбыз. Аркасынан кичинекей баланын оозун чоңураак ачтырып туруп эле мындай аркасынан да тазалашыбыз керек да. Жана бул чайнай турчу жактарын дагы тазалап турушубуз керек. Жанагы напалечник деп коет, мындай кичинекей, орусча айтканда напалечник деп коет, колго мындай кийип алып, сөймөгө кийип алып тазалайт. Аны болсо ушундай эле чыккан тиштерди болсо акырындан тазалай бериш керек. Эми акырын кичинекей баланыкы кичине канап да кетиши мүмкүн, бүүлөлөрүчү. Ошон үчүн акырындан мындай сыртынан тазалап, артынан тазалап, жана чайнай турчу жактарын дагы тазалап туруш керекпиз. Зубной пастаны канча жашынан баштап колдонсо болот? Зубной пастаны кичине 1-2 жашынан баштап деле, 2 жашынан баштап деле паста менен колдонуп берсек болот. Анткени атайын пасталар сатылат. Мисалга даамы менен таттуу пасталар болот өзүнчө. Жана биз кичинекей өзүбүздүн балдарыбызды кызыктырыш үчүн мисалга мындай эле жөнөкөй щетка алып койбостон, мисалга ар кандай мультфильмдин геройлорунун сүрөттөрү бар, мисалы драконго окшош же болбосо дагы бир нерсеге окшош атайын щеткалар болот да. Кичинекей балдардыкы деле 2 маал, эртең менен кечинде? Кичинекей балдардыкы деле негизи 2 маал. Негизи ошо кечинде жууганга дагы аракет кылышыбыз керек. Анткени кечинде бала уктайт. Ошо уктаган кезде бактериялар аябай көбөйүп баштайт да, ооз көңдөйүндө. Эгерде тазаланбаган болсо же болбосо дагы бир тамак жеп туруп жатып алган болсо, ошол кезде аябай көбөйөт ооз көңдөйүндө бактериялар. Ошол кезде биз ошону кечинде тазалап туруп жатып алышыбыз керек. Эртең мененке чейин ошол жетет да. Анан кайра эртең менен тазалашыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, номерди кайталап кетейин: 0703 22 78 06. Экрандагы номерлерге өзүңүздүн суроолоруңузду жибере берсеңиздер болот. Бардыңардын суроолоруңузду күтөбүз. Дагы эң эле биринчи көйгөй бул кариес болуп да саналат. Кичинекей балдардыкы. Ошону жуулуп салса болобу, жуулбаш керекпи, лечение кылыш керек? Мурда айткансыздар, кайрадан эле кайталап койсоңуздар ошону. Негизи бул бат эле жуулуп салган болбойт. Негизичи, анткени ар бир тиштин өзүнүн убактысы бар. Өзүнүн түшө турчу убактысы бар. Жана берки биздин такай тиштердин уже чыккандагы убактысы болот да өзүнчө. Эгерде биз баягы тиштерди жуулуп койгон болсок, мисалга маңдайкы тиштерди эрте эле жуулуп койгон болсок, анда баягы биздин чоң тиштер эрте чыгып баштайт. Тиги жуулуна элек жагыныкы кеч чыгып баштайт да. Ошол кезде булардан эрте чыккан тиштер
орунду ээлеп калат. Сүт тиштер тура берет орундачы, баягы курт жебеген сүт тиштер тура берет. Анан кийин булар түшкөндөн кийин орун жок болот дагы, баягы үстүңкү биздин такай, орусча айтканда постоянный тиштер деп коет. Ошолор чыгаарда орун жок болгондугунан үчүн баягы кыйшык чыгып башташат. Же болбосо баягы мисалы мындай караганда таңдайдан чыгып баштайт, же болбосо баягы сыртынан чыгып баштайт. Ошон үчүн баягы көп балдардын тиштери кыйшык болуп калат да, мисалга сыртынан чыгат, баягы эң акыркы мисалга баягы клыктар чыгып баштайт. Ошол кезде буларга место орун калбай калат дагы, орун жок болгон үчүн баягы көбүнүкү баягы үстүнөн же болбосо таңдайынан же болбосо такыр эле чыкпай ичинде калып калат да. Ошол себептен анда тиштери, балдарыңыздын тиштери түз болгонун кааласаңыздар, анда тиштерин жулбастан дарылаш керек. Дарылаш керек. Дарылаганда сиз жаңы эле мага айтып калдыңыз, менин чакырдыңыз, сиздин терапевт өзүнчө болот экен. Терапевттин жумуштарын ким ортодонт, ким стоматолог, ким ошол жөнүндө да айтып кетиңизчи. Бул тиш дарылап терапевт деп коет, орусча айтканда баягы тиш дарыгери эми ошонун ичинен бөлүнөт да. Тиш именно ошо кариестерди тазалап, же болбосо нервтерин алып, нервтерин дарылаган доктур бул терапевт болуп эсептелинет. Кариес, чистканы ошол кылат, тиштердин ооз көңдөйүн тазалаганда бул терапевт кылат. Мисалга жанагы бүйлөлөр мындай кызарып, орусча айтканда воспаление деп коет. Ошондой болуп кеткенде дагы ошону терапевт кылат. Тиш ортодонт деп бул баягы тишти түздөгөн биздин доктурлар ортодонт болуп эсептелинет. Бул баягы тиштер кыйшык чыкканда, мисалга ар кандай жолдору бар. Азыр брекет менен түздөсө болот, мисалга, же болбосо баягы пластина менен түздөсө болот. Бул таңдайга кийиле турчу нерсе. Таңдайга кийилет дагы, ошентип баягы 12-13 жашка чыкчакты ошо пластинка менен түздөйт. Анткени эмнеге дегенде 12-13 жаштан баштап баягы биздин постоянный тиштер чыгат. Орусча айтканда такай тиштер чыгат, биздин чоң тиштерибиз чыгат. Ошол кезден баштап гана брекет койсо болот. 12-13 жаштан, 11 жаштан болот. Просто баягы диагностика кылып көрүшүбүз керек. Эгерде тамырлары бүтүн болсо, ошол кезден баштап кое берсек болот. Ошол 11 жаштан баштап 13-14 жашка чейин коюп баштасак болот да брекеттечи. Ага чейин мисалы 8-9-7 жашында пластина деп коет. Ал баягы брекеттей болуп катуу күч бербейт. Мисалга, эгерде брекетти эрте коюп койгон болсок, ал тиштер түшүп калышы мүмкүн. Пластинка болсо анчалык күч бербейт, ошондуктан аны 12 жашка чейин койсо болот. 12 жашка чейин, 13 жашка чейин койсо болот. Эми кээ бир клинический эмелер болот. Кээ бир бейтаптарга, мисалга 13 жаш, 14 жаштан деле баштап пластинка койсок болот. Коебуз да, эмнеге дегенде баягы брекет дагы, пластинка дагы коебуз. Анткени ар кандай диагноздар болот. Же болбосо баягы челюстү чоңойтуш керек болот, же болбосо алдыга түртүш керек, же артка тартыш керек. Ошол кезде биз пластинка дагы койсок болот да. Достор, суроолоруңарды дарыгерден кеңеш көрсөтүүсүнөн 0703-22-78-06 номерлерине жибериңиздер. Биз сиздин суроолоруңузду күтөбүз. Брекеттер азыркы убакытта ошол кандай түрлөрү бар? Кээ бирөө темир брекет, кээ бирөө түрлөрү анан ошол экенин эмнеси менен айырмаланат? Эми азыр албетте брекеттер аябай өнүгүп жатат биздин Кыргызстанда, биздин мамлекетибизде. Анысы кандай, брекеттин түрлөрү дагы абдан көп болуп баштады. Бизде темирден брекеттер бар, керамикадан брекеттер бар, сапфирден брекеттер бар. Сапфир баалуу таш болгондуктан кичине бир кыйла кымбатыраак болот да баасы. Керамика болсо, бул кадимки эле керамика брекеттер. Бул сапфир менен ошол керамиканын темирден айырмасы, бул сапфир менен керамика эстетикалуу да, көп билинбейт, көп байкалбайт. Анткени өңү ак, биздин тиштерибиздин да өңү ак болгондугу үчүн көп мындай байкалбайт да, эмегечи, ооз көңдөйүндө темир же брекет бар экенинчи. Анан түздөгөн жагы боюнча экөө окшош эле негизичи, бирок өтө кыйшык болсо тиштер, анда биз сөзсүз түрдө темир брекет коюшубуз керек. Анткени темир
баарынан катуу да, мындайча айтканда, баягы прикус башка болуп калышы мүмкүн, же болбосо кээ бир тиштер өтө эле ар жагында болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде чыгарган кезде биз карап туруп же темир же керамика коюшубуз керек. Эгерде аябай эле кыйшык болгон болсо, анда темир койгонубуз жакшы, анткени темир менен иштегенге оңоюраак да. Мен өзүмөн кошумча айтып кетким келет. Менин да тиштерим кыйшык эле. Азат Санамбаев түздөп берди. Мага батыраак болуш үчүн темир менен эле койгонбуз, батыраак болуш үчүн. Эгер сиздики да каражатыңыз азыраак болуп атса, темирди коюп койсоңуз, эми балкимдир жарым жылча, бир жылча тиштериңиз кичине анча жакшы көрүнбөгөнү менен, бирок батыраак ордуна келет экен. Биз ошону тандагамыз. Биринчи суроо келиптир. Саламатсызбы? Менин балам 3 жашта, маңдайкы үстүнкү тиштери сынып калды, майдаланып, кариес дагы сөзсүз дарылаш керекпи? Жана берген суроо экен. Канча жашта деди? 3 жаш. 3 жашта албетте дарылаш керек. Биринчи көрүшүбүз керек. Эгерде дарылаганга мүмкүнчүлүк болсо, анда албетте дарылаш керек. Эгерде баягы тиштен эч нерсе калбай калган болсо, же болбосо тамырлар эле калган болсо, анда жуулганга туура келет да ал тиштичи. Бирок биринчиден консультация кылып көрүшүбүз керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда сөзсүз түрдө дарылашыбыз керек. Сиздерге кайрылса болот. Албетте, өзүңүздүн номер телефонуңузда? Биздин номер 0558 89 90 98 жана 0703 89 90 98. Инстаграмда дагы бар, Азат Санамбаев деп издесеңиздер болот. Бул жерде кичинекей балдар дагы өтө эле жакшы карайт, анткени аларга көңүл бөлүп, тишиңди жакшы отурсаң, сага белек беребиз дегенде балдардын баары тең ыйлабай сонун отурат. Ошон үчүн сиз да кайрылсаңыздар болот, 3 жашар балаңызды алып барып. Сөз түрдө биринчи барганда стоматологко баары тең коркуп калышат, ошондон кийин баргысы келбейт. Оорутпай сонун кылып жасаса болот? Албетте, бизде азыр обезболивающий деп коет. Ошолордун түрү бар. Ошондуктан мурункудай жок. Укол кылаардын алдында дагы биз биринчиден мазь менен сүйкөп эме кылып алабыз, көп сезилбеш үчүн. Анан кийин мазь менен алдын ала биринчи мазь менен сүйкөп, андан кийин гана укол кылабыз. Саламатсызбы? Мурдакы суроо, тишти кантип агарса болот деген суроо эле. Тишти агартыш үчүн биз биринчиден чистка кылыш керек, тазалаш керек тишти биринчиден жакшылап. Бизде ошо тиштин тазалоонун түрлөрү бар. Airflow деген бар. Ал шамал, порошок жана суу менен чогуу мындай атылат дагы, тиштин араларынын баары жуулат да. Ошол кездечи тиш ошол чисткадан кийин өзүнүн өңүнө келет. Өзүнүн өңү негизи кандай болсо, ошонун өңүнө келет. Андан да агартам десе, анда бизде агартуучу каражаттар бар. Ошол препараттарды сүйкөп, мындай лампа менен күйгүзүп агартабыз. Же болбосо лампасыз эле мындай сүйкөп деле агартабыз да тишти. Кийин тиш ошондон кийин сезимтал болуп калбайбы? Кичине сезимтал болот, бирок убактылуу эле. Бир көп болсо бир жума кичине сезимтал болот, бирок биз агарткандан кийин атайын фтор деген лактар бар, тишти кайра питать этебиз да. Ошол агартып атканда эмаль призмалары деп коет, ошолор кичине ачылып калат. Ошон үчүн ысык суукка кичине сезимтал болуп калат да. Ошон үчүн биз агарткандан кийин аны кайра өзүнүн дарылар бар, мисалы фтор менен кайра үстүнө каптап коебуз да. Кийинки суроо, саламатсызбы? Мен азу тишимди алдырганыма 2 ай болду. Орду дагы эле ооруп жатат. Кандай кылсам болот? 2 айдан кийин деле ооруп атса. Сиз келишиңиз керек. Сөзсүз түрдө эртерээк келишиңиз керек. Анткени эгерде 2 ай болсо, бирок орду дагы деле ооруп аткан болсо, анда бул сиздики альвеолит деген оору болушу мүмкүн. Бул эмне оору? Альвеолит жулунгандан кийин тиштин орду калат эмеспи? Ошол жерге кан уюбай калган да. Кан уюбай, ошол жерде балким азыр кан жок, жана бул жерде боштук болуп калган да. Ошол жерге тамактын калдыктары кирет. Тамак жегенде ошонун калдыктары калат дагы, эметпейт, тазаланбайт да ал жерчи. Ошо балким ошол тамактын калдыктары калып оорутат да. Эми негизи тамакты коюп, көпкө чейин бир жерге коюп койсок деле бузулуп кетет эмеспи? Анысы кандай? Ошол жерге бош болгон жерге калып калган тамактын калдыктары жана азыр ошо воспаление болуп оорутуп.
кийин эмне менен коркунучтуу бул жүрө берсе? Бул жүрө берсе кийин осложнениялары аябай жаман. Альвеолит, периостит болуп кетиши мүмкүн да. Шишип, кайра ириңдеп шишип кетиши мүмкүн. Сөөккө өтүп кетсе, Сөөккө өтүп кетсе, бул өтө жаман да. Ошон үчүн сиз эртерээк Азат Санамбаевга же кайсы жерден тишиңизди жулдурсаңыз ошол жерге кайрылыңыздар, анткени бул өтө эле Кооптуу болот да, аябай. Эртерээк барып, эртерээк тазалатып, ушул жерде же болбосо тазалап туруп, дары салып туруп тигип коюш керек ошол жерде. Же болбосо эртерээк тазалатып, ошол жерден жулдурса, ошол жерге барып, эртерээк барышы керек. Пародонтит кантип айыктырса болот Кыргызстанда дейт? Пародонтоз, пародонтит бул биздин орусча айтканда воспаление десен, зубов деп коет. Бул көп учурда тишти жакшы тазалабагандыктан болот. Жана тиштин аябай кыйшык болгондугунда, мисалы кыйшык болсо, эгерде бул жерде тишибиз түз болгондуктан, мисалы жууганда жакшы жуула берет да. Эгерде тиштер кыйшык болсо, бул щетка дагы көп жерлерине жетпейт да, мисалгачы. Ошондуктан ошол жерлер эттин астына, бүйүлөнүн астына тамактын калдыктары, бактерия, микробы ошолор топтоло берет дагы, баягы жер воспаляция этип, канап, шишип, жана тиштер бошоп баштайт. Аны биздин клиникада азыр жакшы биринчиден чистка кылабыз. Аппаратный эмес, биринчи ручной кылабыз да. Азыр атайын бир өзүбүздүн инструменттерибиз бар жакшы. Биринчи ошонун баарын астын күрү таш деп коет, тазалап чыгабыз. Полный тазалап чыгабыз. Бул 1 же 2 жолу кылса болот да бул нерсени. Ошондон кийин жакшы тазалагандан кийин үйгө назначить этебиз да. Чайкаш керек, же болбосо бир нерсе сүйкөш керек болот. Ошондон кийин жакшы болуп кетет албетте. Тазалабай туруп, муну укол же витамин же бир нерсе сай бергенде эме жок да. Жыйынтык болбойт да, жакшы. Биринчи жакшылап тазалаш керек, эттин бүйүлөсүн ачып туруп, жакшылап астын тазалап чыгыш керек да. Бүт асталардын баарын кирип, моңолардын баарын, мисалга мындай инструмент болсо, ошонун баарын тазалап чыгабыз. Тазалагандан кийин анан жакшы болуп баштайт. Өзүнөн өзү деле айыгат экен. Кайсы жерге кайрылса болот? Силердики кайсы жерде жайгашкансыз? Биздики Горький 23 адреси боюнча Артес стоматологиясы. Артес. Номериңизди дагы бир сыйра кайталап. Номерибиз 0703 89 90 98. 0558 89 90 98. Жана Instagram баракчадан ошол жерден как раз ушу пародонтоз боюнча көп сүрөттөр бар. Instagram болсо dr чекит Санамбаев Азат. Менин курт жеген тишимди укол сайбай эле тазалап пломба баскан, ошол туурабы дейт? Эгерде оорубаса, эми албетте эч нерсе болбойт. Эгерде ооруса, анан ооруп атса, укол сайбай тазалап койсо, албетте бул туура эмес. Анткени баягы психологически деле адам аябай травма алып калышы мүмкүн да. Кийме тиш, ак тиш, титан тиш, алтын тиш баалары кандай, кайсыл тиш тамак жегенге ылайыктуу дейт? Сонун суроо экен. Титан тиш жок. Тилекке каршы титан тиш болсо жакшы болмок, бирок жок. Эми тамак жегенге керамика деле жакшы, алтын тиш деле жакшы, темир тиш деле жакшы. Болгону темир тиштер бара-бара мисалы өңүн жоготуп коет. Мисалгачы алтын тиштер баягы эметип баштайт. Сүрүлүп баштайт да, тешилип калышы мүмкүн. Эгерде 5 жылдан көп тагынып койсочу. Керамика деле аябай жакшы. Тамак жегенде, анткени ал өзүбүздүн тишибизге окшош, ак болупчу. Ак болуп окшош болот. Жана износа көп сүрүлбөйт, сынбайт. Канча жылга жетип берет? 5 жыл, 4-5 жыл. 5 жылда алмаштырыш керек болот. Анткени ал керамика тиш эч нерсе болбойт. Биз карып баштайбыз да. Мисалга эттер кайра өйдө тартылып баштайт. Мисалга тиш салынгандан кийин эттер тартылып баштайт. Анткени тиш эттин астына кирет да, бүйүлөнүн астына мындай болуп кирип турат. Ошол эттер тартылган сайын бул жер ачылып баштайт. Анан тамактын калдыктары кирип, кичине коопсуздукту жаратат да. Эра элечи. Ошондуктан керамика деле аябай жакшы. Кийме тиш?
Кийим этиш эми жакшы деп эми айта албайм. Кийим этиштин ордуна имплант салып койсок албетте жакшы болот негизичи. Өзүбүздүн тишибиздей болот да, бирок баалары кичине кымбат болгондугуна байланыштуу протез салынат. Протез деле эми бара көнсө болот. Канча баалары орто эсеп менен? Орто эсеп менен где-то $350 тегереги да. Кийим этиш делеби? Жок, имплант. Кийим этиштер 7.000, 10.000 ар кандай да, пластмассанын түрү болот ал жерде. Жана конструкциясы ар кандай болот, мисалга биз билбейбиз да, индивидуально. Өзү келсе биз карап туруп анан кийин ошондо айта алабыз да. Кийинки суроо, кош бойлуу аял 7 айында тиш дарылатса болот. 7 айлык боюнда бар айым. 7 ай бул экинчи триместр болуп калат, Экинчи болуп калат го дейм, 7 ай. Жок, үчүнчү болуп калат экен. 7 айында кылса болот, 8 айында кылса болбойт. 9 айда боло берет, 7 ай болсо анда боло берет. Жана биринчи 3 айда кылганга болбойт да. Негизи. Бирок бизде азыр эмне үчүн болбойт? Анткени укол мисалы препарат балага бир кандайдыр бир таасир бериши мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде экинчи же үчүнчү триместр болсо анда боло берет, 8 айдан тышкары да. Укол кылсак ошондо болот. Кийинки суроо, кызым 10 жашта азуулар түшкөн, кайра тиш чыкпай калды дейт. 10 жаштагы кызыкы. 10 жаштагы кыз болсо анда 6 тиши түшүп калыптыр, 7 тиши да түшүп калыптыр. 10 жашта болсо биз биринчи рентген кылып көрүшүбүз керек, диагностика кылыш керек. 6 тиши түшүп калган экен, менин оюмча. 7 тиши балким чыга элек. Бул ошол жана мен айтып кетпедимби өткөндө, тиштер өз убагында түшпөй калган, же болбосо кечирээк түшүп калган, же ошондой да. Биз ошону карап туруп биринчи диагностика кылып туруп эле айтышыбыз керек. Сизге кайрылса болот. Албетте, бизге кайрылсаңыздар болот. Номер телефонда жазып коебуз. Саламатсызбы? Тиш түздөткөндүн баасы канча? Тиш түздөткөндүн баасы азыр 15.000ден жогору. 15.000ден жогору болуп атат. Биз өзү келгенде биз карап туруп ошондо айтабыз да, так баасынчы, анткени ар кандай эмелер болот, случайлар болот. Ошондуктан биз биринчи келсе, брекетти тандап, кандай конструкция кылабыз, эмне кылабыз, канча убакыт экенин ошол толук маалыматын айтып бере алабыз. Баасы болсо ошо 15.000ден жогору. Тиш түздөткөндүн көбүнчүлөр ойлойт бул бир гана сулуулук үчүн деп, бир гана сулуулук үчүн эмес, рекламадан кийин эмне үчүн дагы болгонун айтып беребиз. Ошондуктан бизден алыстабыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө. Эфирде дарыгерден кеңеш көрсөтүүсү. Мындан мурда рекламадан мурда тишти эмне себептен түздөш керектигин айтып элек. Азат Сынанбаев, сиз ошону продолжать этип койсоңуздар. Эмне себептен? Бул түздөгөнүбүз биринчиден эстетика, көп адамдаргачы сулуулук, тиши түз дегендей. Экинчиден бул эң маанилүү нерсеси бул тамак чайнап жегенде аябай кереги бар да. Эгерде кыйшык болсо, бул тамак туура эмес чайналат. Ошон үчүн жана тамактын калдыктары калып калат. Же болбосо тамак туура эмес чайналып, жакшы чайналбай, нары ашказанга барганда ашказан кыйналып калат. Анткени негизи тамакты көп чайнасак, мисалгачы майдараак болсо, ошончо жакшы да ашказангачы. Ашказанга оңойраак болот аны эзилтип эме кылгангачы, орусча айтканда обработка кылганга. Ошон үчүн бул биринчиден эмеси гана эмес, түз болгону эстетика гана эмес, тамак жегенде эң чоң ролду ойнойт да. Бул гастрит, язва оорусу, рак оорусу. Андан ары бул эгерде туура эмес чайналып же мындай жакшы чайналбай тамак жутула турган болсо, анда ошол ашказан ооруларына алып келет.
гастритке алып келет. Гастриттин осложнениялары бар, язва, андан ары дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аз нерседен эконом кылбастан 15 000 сом менен тиштериңизди түзөп койсоңуз, бул сиздин ден соолугуңуздун дагы эң эле биринчи керектүү нерсеси болот. Ошон 15 000 сомго түздөп коюңуздар. Кийинки суроо. Менин маңдайкы үстүңкү 10, астында 10 тиш калган. Азу тиштерди салдырса болобу? Үстүндөгү 10, астындагы 10 тиш калган дейт. Жалаң азу тиштери түшүп калган экен, анда албетте болот. Салдырыш керек. Анткени бул эгерде 4 жагында тең азу тиштери жок болсо, анда 5-чи, 4-чү, 3-чү тиштерге аябай чоң нагрузка келет да азыр. Ошон үчүн алар чоң нагрузкадагы тиштер, чоң нагрузкадагы тамакты чайнаганга мүмкүнчүлүгү жок ал тиштердинчи. Ошон үчүн азу тиштерди сөзсүз түрдө салдырыш керек. Же болбосо протез, же болбосо имплант салдырыш керек. Сизге каралса болот, Албетте. Номер телефон азыр көптөрдүн суроолору боюнча экранга чыгарабыз сиздин номериңизди. Менин тишим гингивит болгонуна 3 жыл болду. Кантип жок кылам? Лечение кылдыргам, результат жок дейт. Албетте, жана өткөндө айтып кеткендей эле, биринчиден биздин клиникада ол жакшылап тазалашат. Хирургический кюретаж деп коебуз. Ошон бүйлөнүн асты гингивит болгондо бул бүйлөлөрү азыр шишип канып аткан кези да, жана жаман жыт алып келип аткан кези. Ошон үчүн биз биринчиден астынан кюретаж деп коебуз, ошону тазалашыбыз керек, чистка кылышыбыз керек. Бүйлөнүн астын тазалап, жана биз 2 же 3 жолу тазалашыбыз керек. Андан кийин бүйлөсү жакшы болуп кетет. Эгер ошол мурда бирөөдө чалды эле, ошол гингивит болуп жүрүп тиштердин баары түшүп калган. Албетте, бул биринчи гингивит болот, гингивиттен кийин пародонтоз болуп баштайт. Пародонтоз болгондо сөөктөр нары тартыла баштайт да. Бактерия, микробдордун кесепетинен сөөк нары тартылып ажырап баштайт. Тиштин эки жагында сөөк ажырап баштаса, тиштер бошоп баштайт да. Тиштер бошойт дагы, андан кийин пародонтоздон кийин тиштер түшүп калат. Ошонун баары канча убакытта болуп калышы мүмкүн? Ар кандай, негизи степени, өзүнүн степени болот, ар кандай. Мисалга гингивитти дарылабаса, ал пародонтозго өткөнү бат эле да. Көп болсо бир 5 айда, 6 айда өтүп кетиши Тиштердин баары түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан эртерээк келиш керек экен. Кийинки суроо, бир күндө канча тиш жулдурса болот дейт? Ар кандай. Эми эгерде бир жагы эле болсо, сол жагы болсо, бир 2 тишин жулдуруп койсо болот. Мисалгачы, бир укол эле, мисалга бир ылдыйкы мандибулярный укол деп коебуз. Ылдый жакка укол сайсак, анда адамдын мол жерине, маңдай жерине чейин полный обезболивающий болуп калат да, сезбей калат. Ошондо мисалы 1-2 тишин жулдуруп койсо болот. Эки жагынан мисалга болбойт. Анткени тиш жулдургандан кийин адам чайнашы керек да. Эгерде эки жагында тең жулдуруп койсок, жана өткөндө айтып кеткендей эле, бош орунга кайра тамак тыгылып калат дагы, ал жер кайра воспаление болуп кетет да. Ошон үчүн эгерде бир жагынан болсо, 1-2 тишин жулдуруп койсо болот. Эки жагынан болбойт. Сүт тиш жыгылып сынып калса эмне болот? Сүт тиш жыгылып түшүп калса, анда эч нерсе болбойт. Эми канча жашта болсо, эгерде 6 жашта болсо, анда берки постоянный тиштер чыгып баштайт. Чоң тиштерчи. Чыгып баштайт дагы, бул кыйшык чыгып баштайт да. Анткени ошол тиш тамыры менен түшүп калган болсо, эгерде сүт тиш, анын ордуна баягы биздин чоң тиштер эртерээк чыгып баштайт да. Анткени үстүндө тиш жок да. Эгерде бул тиши түшүп калып, анан кийин бул эртерээк чыгып баштайт дагы, берки жанындагы тиштер, алар дагы кыйшык чыгып баштайт. Анткени бир сүт тиштин жанындагы, түшүп калган тиштин жанында башка сүт тиштер бар да, алар дагы кыйшыйып баштайт да. Ушул экен, эгер сынып, баардыгы тең сынып калбай, учу калып калып, баш жагы сынып калса, ошо воспаление бериши мүмкүнбү? Же эмне кылыш керек? Ошондо кандай кылып бериш керек? Эгерде түп тамыры менен сынбаса, үстүнө кайра тиш салып койсо болот. Тиш өстүрүп койсо болот, пломба мененчи, мисалы фотопломба деген бар. Ошо менен өстүрүп койсок болот. Тишти ошол жерге кармата турабыз да. Андан кийин, чоңойгондон кийин уже ал тишти жулуп туруп, тиги берки постоянный тиштер чыгып келатканда,
ал тишти жулуп туруп жөн эле калтырып койсок болот, баягы тиштер чыгып кетет да, биздин постоянный тиштер. Өздөрү же болбосо өзү деле түшөт ал тиш. Балам 3-кө чыкты, тиштердин баары бар, бирок алдыңкы 4 тиши курт жеп жарым болуп калды. Курттап калгандар курттап баштады го, кийин кайра чыгабы дейт. 3 жашта болсо албетте кийинки тиштер чыгат. Бирок эгерде кайра жана айткандай эле, эгерде эртерээк түшүп калса, же болбосо кеч түшүп калса, тиштери постоянный тиштер кыйшык чыгып башташат да. 3 жашта болсо албетте бир чоң тиштер чыгат кайрадан. Ошо жана кичинекей балдардыкы сынып калгандан кийин көптөрдүкү кан абаса, воспаление болбосо оорубаса жүрө бериш керек. Эгер кан абатса келип жулдуруп коюш керек, Кан абатса эми сразу эле жулуп салбастан дарылаганга аракет кылыш керек негизичи. Сынып калса деле дарылаганга аракет кылыш керек. Анткени мен айтып кеткендей эле ар бир тиштин, сүт тиштин деле өзүнүн убактысы бар, түшө турчу убактысы бар, чыга турчу убактысы бар. Анысы кандай биринчи дарылаганга аракет кылып көрүшүбүз керек. Эгерде болбосо анда жулганга туура келет. Кызым 3 жашта, үстүнкү 2 азу тиши курт жеп, эми маңдайкы тиштери курт жеп баштады. Эмне кылсак болот? Үстүнкү 2 азу тиши курт жептир. Маңдайкы тиштерин 3 жаштабы экен, азыр дарылатса болот, дарылаш керек. Жаңы башталган кезде эртерээк алып келсек жакшы болот да негизичи. Тиш түшүп калбай калганда же болбосо тамырлары калганда эле алып келип атпайбызбы биз көбүнчөбүз. Ошон үчүн алдын алуу болсо, анда тиштери эчтеке сынбайт, курт жебейт. Өзүнүн убактысы менен түшүп, өзүнүн убактысы менен чыгышат да. Жана бул жерде эң маанилүү нерсе бул жууганга көңүл бурушубуз керек да. Биз тишти көп жуубагандыктан ошон үчүн жана кариестер, жана курт жегендер ошондон болуп жатат да. Эгерде алдын алып биз таза жуусак же болбосо көп көңүл буруп турсак, анда мындай эч нерсе болбойт эле. Курт жебейт эле да. Бул жерде сиздин номериңиз чыкты азыр. Сиздин клиникада жаңы кандай заманбап, кандай технологиялар бар, эмнелер бар? Биздин клиникада бүт стоматологический услугалардын баардык түрү бар. Кичинекей балдарды да кылабыз, кичинекей балдарды өзүбүздүн методикабыз бар, кантип дарылаштын. Мисалы кантип алаксытып, же болбосо кантип бир зериктирбеш үчүн, ыйлабаш үчүн бир өзүбүздүн эмелерибиз бар, методикаларыбыз бар. Биздин бүт диагностический эмелер бар, рентген аппараттарыбыз бар, ооз көңдөйүнө эле тартып койгон камераларыбыз бар. Бүт жаңы азыркы заманбап препараттар, заманбап инструменттерибиз. Бардыгы стерилдүү, таза. Бардыгы стерилдүү, албетте. Бүт стоматологический эменин баары бизде бар да, мисалы хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, бүт түрлөрү бар. Бир жерден. Мен эмне себептен Азат Санамбаевди өзүм тандагам, анткени бул жерде азыр гепатит Б, гепатит С, ВИЧ-инфекция абдан эле көп Кыргызстанда өтө эле көп болгондуктан көп стоматологияга жөн эле жерлерде ачылып атат. Кенедей кабинеттин ичинде стерилизация жакшы болбойт, сапаттуу болбойт. Ошол себептен сапатсыз стерилизациянын негизинде ушундай жугуштуу оорулар көп болуп атат. Эгер сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга жакшы көңүл бөлсөңүздөр, кийин ооруп калбайын десеңиздер, таза жерге кайрылышыңыз керек. Ошондой жакшы жерлердин бири ушу Азат Санамбаевга кайрылсаңыздар болот. Кийинки жашым 27-де акыл, азум ушул убакка чейин чыга элек. Көрүш керек, диагностика кылыш керек. Ар кандай болот, кээ бир адамдардыкы чыкпай калат, бирок андай адамдар өтө аз. Бир 100%, бир 10%, 15% чыкпай калышы мүмкүн. Же болбосо чыгып, сөөктүн сыртка чыкпай, сөөктүн ичине эле өсүп калып калган эмелер болот. Ошон үчүн биз биринчи рентген тартып көрүшүбүз керек. Же болбосо такыр эле тиш өзү жок, же болбосо ошол тиш сөөктүн ичинде калып калган. Азуу тиш негизи кереги барбы, жокпу? Бул азуу тиш албетте ар бир адам индивидуальный да. Мисалга кээ бирөөнүкү челюсть чоң болот, жаагы чоң болот, кээ бирөөнүкү кичинекей болот. Кичинекей болгондо акыл азуулар кийин чыккандыгы үчүн, орун жок болгондугуна үчүн 27-22ден баштап чыгып баштайт да. 22-18 жаштарда эле чыгып баштагандар бар. Бирок бул баардык тиштерден кийин чыкчу тиш да, акыл азуучу. Ошон үчүн бул кийин чыккандыгы үчүн
эгерде орун жок болсо, анда бул жакта мисалы орун жок болсо, бул чыгып келатып, бул берки тиштерди түртүп баштайт да. Андан кийин маңдайкы тиштер кыйшыйып баштайт. Ошон үчүн эгерде ошентип аткан болсо, анда биз суруп коюшубуз керек, жулуп коюшубуз керек ал тиштичи. А эгерде тиштер түз жана жаагы чоңураак болсо, батып атса, бул чыккан орун болсо, анда жулбой деле койсок болот. Ал тиш албетте кереги тиет. А эгерде орун жок болсо, жана бул тиштер кыйшыйып баштаса же болбосо жаагын тиштеп атса, эгерде туура эмес жагына чыгыпчы, анткени ар кандай болот да, мисалга сырт жагынан чыгып башташы мүмкүн. Бул жакта жаак болгондугу үчүн сырт жагынан чыгып, бул жакта жаактын эти болгону үчүн чайнап баштайт да ошол жаактын этинчи. Же болбосо ич жагына чыгып баштайт да, тилге тоскоолдук кылып баштайт. Ошон үчүн эгерде ошондой болуп аткан болсо, анда жулдуруп койсо болот. А эгерде эч кандай тоскоолдук кылбаса, анда тура берсе болот. Менин 11 жаштагы кызым тиштерин баарын курт жеп кетти, эмне кылсак болот дейт. 11 жаштагы кыздыкы. 11 жаштагы кызыңыздыкын тиштерин курт жеп кеткен болсо, бул өтө жаман экен. Анткени 11 жашта көп тиштери постоянный тиштер да. Арасында эми балким болушу мүмкүн, сүт тиштерчи. Бирок азыр 11 жаштагы кыздардыкы, балдардыкы бул постоянный тиштер да. Аны дарылатыш керек, сөзсүз түрдө эртерээк келсеңиз, эртерээк дарылатып бүтүш керек да. Эгерде дарылатпай койсоңуз, анда бул тиштеринен айрылып калышы мүмкүн. Ошол тиштер постоянный тиштер түшүп калышы мүмкүн. Кичине балдарга өтө көп кальций бере берет, кээ бир айымдар. Мурда да сурат элек, кальций берсек болобу? Ушул экиге кандай көз карашыңыз? Биз биринчиден көрүш керек, кальций жетишпей жатабы, же кальций көп, биз билбейбиз да. Кээ бирөө билбей эле бере берет, мисалгачы. Переизбыток болуп, мындайча айтканда, гиперкальцемия болуп кетиши мүмкүн да. Биринчиден ошол ар бир үй бүлөлүк доктурга барып, өзүнүн докторуна барып, консультация алып, сүйлөшүп, андан кийин балким диагностика, анализ кылып туруп, андан кийин кальций бериш керек же бербеш керек да. Өзү эле отуруп эле үйдөн кальций бере берген болбойт негизи. Кальцийди же болбосо естественный, табигый продуктылардан алса, анда аларда көп эмес да кальцийчи, мисалга өзүнүн бир эмеси бар. Бул быштакта көп, мисалы молочный продукция деп коет, ошолордо көп болот аябай. Балыкта болот, мисалга. Мен көп көргөм, өзүм дагы көргөм, мага дагы келди эле. Жанакы азыр тилекке каршы БАДылар көп чыкты. Буну берип койсоң болот, балаңа абдан жакшы болот, тиши жакшы өсөт, бою жакшы өсөт, чачы жакшы өсөт деп айтат экен. Бул өтө туура эмес, анткени бул кооптуу. Кальций көп болгондо дагы бул өзүнүн мээге дагы, эс тутумуна дагы жаман таасирин тийгизет экен, гиперкальцемия. Ошон үчүн урматтуу апалар, энекелер, мамочкалар, сиздер эч кандай медициналык билими жок адамдарды укпашыңыздар керек, бир гана өзүңүздүн педиатрыңызды угушуңуздар керек. Ошол жерден Азат Санамбаев айткандай, каныңызды текшерип, каныңызда кайсы микроэлемент жетпесе, ошондо гана ичишиңиздер керек. Өз алдынча өзүңүз билип, эч качан алып ичпеңиздер. Өзүңүз да ичсеңиз мейли, бирок балага такыр бергенге болбойт, ошону билиңиздер. Мурда жасаган тишимдин пломбасы түшүп калган, анан ордуна эт өсүп кетти. Кандай кылам? Аны көрүшүбүз керек. Эми ар кандай эмелер болот, случайлар болот. Эгерде тиш тешилип астынан өсүп кеткен болсо, анда ал тишке пломба коюуга мүмкүнчүлүк жок да. Эгерде мындай капталынан өсүп кетсе, анда этти акырын кесип алып туруп эле пломба коюп койсо болот. Пломба салып же болбосо тиш салып койсо болот. Эгерде астынан өсүп кеткен болсо, анда тишке пломба коюуга болбойт да. Анда жууш керек болот. Тишти жууш керек да, ордуна башка тиш салыш керек. Үстүн казымда коронкам бар. Койдурганыма 4 жыл болду. Ошол тишим менен жвачка чайнадым эле, ооруп жатат. Эмне кылсам болот? Дарылатышыңыз керек. Эгерде жвачка чайнасаңыз, бул балким периодонтит болуп кеткендир. Периодонтит деген тиштин түбүндө ириң болуп кетет да. Анан кийин нагрузка түшкөндө тиштер ириңге тиш кептелет да, ошондо ооруп баштайт. Анан коронканы чечип тазалаш керек, дагы ордуна башка коронка салыш керек. Гингивит оорусу ашказандан болушу мүмкүнбү дейт? Жок, ашказанга наоборот өтүшү мүмкүн.
гингивит эмес, эми баягы ашказанга баягы ооз көңдөйү микроб бактериялар болгону үчүн баягы тамак менен чогуу кетет дагы, ошол ашказандан воспалительный баягы процесстер башталышы мүмкүн да, мисалы гастрит сыяктуу же дагы бир нерсе сыяктуу. Ашказандан гингивит болушу мүмкүн эмес. Мындай жаман жыт болушу мүмкүн, бирок гингивит болушу мүмкүн эмес. Өзгөн шаарда имплант деш сала алабыз деп жатышат, буга ишенсек болобу дейт. Эми анысына мен билбейм, чын жооп бере албайм. Өзгөндө болуп көргөм, бирок стоматологиясына барып көргөн эмесмин да. Балким болоттур, балким болбойттур, мен алга жооп бере албайт экенмин. Ушу имплантка кененирээк айтып кетсеңиздер, сиздердин клиникада гарантия барбы? Албетте, биздин клиникада гарантиялар бар. Мыкты деген, шаарда мыкты деген имплантологдор бар. Биринчиден биз келдик, ой, келиңиз сразу эле салып беребиз деп айта албайбыз. Биринчиден пациент келгенде биз диагностика кылабыз. Толук бойдон анализдерин тапшырат. Ошол эле мисалы гепатит, ошол эле жана сахар көп болсо, мисалга ошолордун баарын карап туруп, биринчи диагностика кылып туруп, сөөктү карап туруп, анан гана айта алабыз да. Мына сизге болот имплант, сизге болбойт деп. Албетте биз ошонун баарын караганыбыз үчүн бизде гарантия бар. Канча жыл гарантия бересиңер? Имплантты өмүр бою салып жүрө берсе болот. Эгерде мисалга бирөө менен жыгылып же бирөө менен урушуп эле түшүп сынып калган болбосо, так өмүр бою имплант салып жүрсө болот. Болгону ошо башында биз жакшы эме кылабыз да, диагностика кылабыз, анализ кылабыз, анан коебуз. Анткени бул биринчиден кымбат, экинчиден аябай кооптуу нерсе да. Бирок сиздики Бишкек боюнча баасы сапаты эң эле мыкты, баасы төмөн деп айтсак болот, арзан деп да айтсак болот. $340 $350 да баасы. Кийинки суроо, мен 14-мүн, тиштерим кыйшак, кантип түзөсөм болот? Мен 14 жашта экен. 14 жашта болсоң, сен келишиң керек. Бизге, биздин клиникага келиңиз, брекет койдуруп түзөсөңүз болот албетте. 14 жашта жеңилирээк болот, 14 жашта албетте жеңилирээк болот. 22-25 жашка чейин кичине жеңилирээк болот түзөсө. Канча убакытта тиш түзөлөт имплант брекеттер менен? Орточо эсеп менен бул 1 жыл, 1,5 жыл. Орточо эсеп менен да, 1 жыл да, 1 жылдын арысы бериси болот да. Ошондо 15.000 сом бир төлөнөт, кийинкилери? Ай сайын 1000 сом төлөнүп турат. Менин тиштерим курт жеген эмес, жөн гана барыс саргайып калган. Жуусам деле кетпей атат дейт. Саргайып калган болсо, бул биринчиден суудан болушу мүмкүн. Сууда фтор көп болсо, анда албетте тишти аябай саргайтып жиберет. Кыргызстандын суусунда фтор көппү? Негизи көп, өзгөчө Ысык көл тарапта көп да, фтор, суусунда фтор. Ошон үчүн бизге келген, биз да мындай статистика кылып көргөнбүз. Ошо көлдөн келген пациенттерибиздики тиштери эмеде, мындай кичине көбүнчө сарыраак. Эмне кылыш керек көлдүк туугандар анда? Сууга фильтр коюшубуз керек. Сууну тазалап ичишибиз керек. Көбүнчө ошо биз фильтр коюуну сунуштоп жатабыз да, негизичи. Зубный пастанын ичиндеги фтор анда жок болгон зубный пасталарды колдонсо болобу? Албетте, бул биринчиден сууну тазалаш керек, экинчиден фтор фтор жок пасталарды колдонуш керек да. Эгерде организмде фтор көп болуп, анын үстүнө кайра фтору көп эме кылсак, пастаны колдонсок, анда кичине кооптуураак болот деп. Фтор бир гана тиште саргайтып коебу, түшүрүп салбайбы? Саргайтып эле коет азырынча. Бирок өзүнүн степени болот да. Өтө саргайып капкара болуп кеткен, күрөң тартып кеткен тиштер болуп кетсе, эгерде анда аны тиштери таштайт, башка тиш салууга мүмкүнчүлүк болот. Же болбосо винир койсо болот, же болбосо ошо үстүнө реставрация кылып пломба кылышыбыз керек да. Винир койгондон кийин кайрадан саргайышы мүмкүнбү винирдин үстү? Ошол эле жерде? Винирдин үстү болушу мүмкүн эмес. Эттин түп жактары кичине саргайып кетиши мүмкүн. Анткени винирден бирок өтпөйт. Этке кошулган жери кичине саргайып кетиши мүмкүн. Эгерде эме болсо, тиш сары болсочу өзү, же болбосо асты мындай жана айтып кеткендей эле күрөң болсо же кариес болсо, анда кичине саргайып башташы мүмкүн. Агартса болобу ошондо фтор көп болуп болгон тиштерди? Фтор көп болгон тиштерди агартса болот. Бизде
агартуунун түрлөрү бар. Внутреннее отбеливание деп коет, баягы тиштин ичинен агартабыз. Канча жол келиш керек? Эми ал деле баягы степень жараша да. Мисалы кээ бирөөнүкү 1 келгенде эле агарып келет. Кээ бирөөнүкү мисалы 3 келиш керек, 4 келиш керек болот да. Ар кандай ошонун баягы степенине жараша болот. Чоң рахмат. Жашым 56-да, астында 5 тишим дүмүр бар. Алдырайын десем, башым ооруйт, тиш алдырсам болобу дейт. Дүмүр бар. Башым ооруйт. Жашым 56 жашта экен, астындагы 5 тишимден дүмүрү бар. Алдырайын десем, баштарым ооруйт, тиш жулдуртсам болобу дептир. Башы ооруган адам тиш жулдурсабы? Боло берет да, э? Боло берет албетте. Давлениясы? Давленияны деле көп тиш, тем более дүмүр болсо албат эле жулунат да. Давленияны деле эч кандай карабайбыз. Болгону жакшылап тамак ичип келиш керек, анткени жулунгандан кийин эмени карайбыз да. Жулунгандан кийин 2 саат тамак ичпейт жана өтө төмөн болсо давлениясы биз жулбайбыз да. Биринчиден албетте давленияны карап туруп, эгерде норма болсо, же болбосо кичине жогору болсо, эч нерсе деле болбойт. Вот өтө төмөн болуп кетсе, анда биз укол кылбайбыз да анда. Биз менен жакшы маек түзүп бергениң үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кайрадан рахмат. Сиздерди чакырабыз. Көптөгөн адамдардын тиштерин оңдоп, менин үй бүлөмдүн тиштерин баардыгын оңдоп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сизге да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге да рахмат. Келиңиздер, тишиңиздерди алдын ала профилактика кылып, алдын ала ошо стоматологко барып туруңуздар. Жарым жылда 1 жолу.